Актер Руслан Курманалиев каза болду. Кыргыз театр жана кино өнөрү чоң жоготууга учурады. Анткени актер Руслан Курманалиев көз жумду. Бул тууралуу Сереп медиа маалымат агенттигине сахналаш тааныштары билдиришти. Маалыматка караганда, ал бүгүн 23 августта үйүндө тоок уруп көз жумган. Ал сахнада, экранда да жаратканы менен көрүүчүлөрдүн жүрөгүн багындырган, искусствого болгон чексиз берилгендиги менен кесиптештеринин урмат сыйына татыган таланттуу актер эле. Театр менен күнөө үчүн анын эмгеги эч качан унутулбайт деп эскерди Ысык көл театрынын эмгек жамааты. Жалал Абад облусунун тургуну Ошкоон жаңы унаа белек кылды. Жалал Абадтык туугандардан Ош шаарынын элине белек деп жазылган катар тизилген 10 жаңы унаа бүгүн 23 августта Ош шаарынын мэриясына белек катары тапшырылды. Унааларды Жалал Абад облусунун тургуну ишкер Асылбек Муратбеков Ош шаарында жасалып жаткан жумуштарды көрүп, мэрге колдоо катары алып келгендигин билдирип, ачкычтарын Жеңишбек Токторбаевга тапшырды. Бул унаалар жакынкы күндөрү муниципалдык VIP такси катары каттамга чыгарылат. Эске салсак, Ош шаарына муниципалдык такси кызматы ишке киргизилип жатат. Буга чейин 15 электромобиль алынып келинген. Уран Сатыбалдыев UFC'де атаңдашын сейрек кездешүүчү Мунту менен жеңип алды. 23 августта Шанхайдагы Шанхай жабык стадионунда өтүп жаткан UFC Fight Night турниринде кыргызстандык UFC мушкери Уран Сатыбалдыев казакстандык Дияр Нуркожайды жеңип алды. Жеңил салмактагы беттешти Сатыбалдыев беттешти Мунту менен аяктады. Сонун жаңылык, сиз билген жана ишенген Умбем клиникасы эми сизге дагы да болсо жакыныраак болду. Анткени бизде жаңы филиал ачылды. Андыктан келип, өзүңүздүн жана жакындарыңыздын ден соолугуна кам көрүшүңүздү сунуштайбыз. Биздин жогорку даражадагы дарыгерлер төмөндөгү адистиктер боюнча кабыл алат: стоматология, гинекология, терапия, лор, хирургия, педиатрия, урология, УЗИ жана башка адистиктер. Лабораториялык анализдин 5000ден ашуун түрү алынат. Жогорку даражадагы стерилизациялоо. Биздин дарек ВДНХ метросу, Кондратюка көчөсү 2. Телефон номерибиз 8925 103 22 55. Кабыл алууга алдын ала жазылып келүүңүздөрдү суранабыз. Умбем клиникасы. Сиздин ден соолугуңуз, биздин камкордук. Садыр Жапаров бүгүн номер 7702 аскер бөлүгүнүн жаңы имаратын ачты. Садыр Жапаров бүгүн 23 августта Кыргыз Республикасынын Ички иштер министрлигинин ички аскерлеринин күнүнө арналган салтанаттуу иш-чарага, ошондой эле жаңы имараттардын ачылыш аземине катышты. Иш-чарага министрлер кабинетинин төрагасынын ордун басары УКМКнын төрагасы Камчыбек Ташиев, ички иштер министри Улан Ниязбеков, ардагерлер жана өздүк курам катышты. Мамлекет башчысы өз сөзүндө 1966 жылы курулган мурдагы имарат болгону 200 аскер кызматкерине ылайыкташтырылганын, бирок анда 300дөн ашуун адам кызмат өтүп, элементардык шарттар жетишсиз болуп келгенин эске алды. Ал жаңы инфраструктурага заманбап талап жооп берерин жана аскер кызматчылар үчүн татыктуу шарттарды камсыздай турганын белгиледи. Бишкек менен Чүйдө катуу шамал болуп күн күркүрөйт. Өзгөчө кырдаалдар министрлигинин билдирүүсүнө ылайык, жакынкы сааттарда жана кечинде Бишкек шаарында Чүй облусунда катуу шамал жана күн күркүрөө күтүлөт. Батыштан соккон шамалдын ылдамдыгы секундасына 15-20 метрге жетиши мүмкүн. Катуу шамал учурунда коопсуз жерлерде болуп, жарнак такталарынан, дарактардан, электр чубалгыларынан алыс болуу зарыл. Саламатсыздарбы, урматтуу кыргыз элим. Менин атым Чынара. Биздин кызыбыз Асанова Фатима 5 жашта. Ушу 1 жылдан бери Оле деген оору менен ооруп келет. Ушу Фатиманы дарылатканга мүмкүнчүлүгүбүз жетпей аткандыктан сиздерге кайрылып жатам. Урматтуу кыргыз элим, кайдыгер карабастан 50 сом, 100 сом жардамыңыздарды аябай жардамдашып койсоңуздар, бизден болбосо да Аллах Тааладан 3 эселеп, 5 эселеп кайтсын. Бала ооруса энин жүрөгү ооруйт экен. Кызыбыздын ар бир күн ооруганы, ар бир түн ооруганы биз үчүн өтө кыйын болуп атат. Сиздерден суранарым, ушу бизге жардам кылып коюңуздар. Кызыма кетчү операцияга $8000 акча керек болуп жатат. Сиздерден суранарым, кызыма жардам берип коюңуздар. Бизге жардам колун сунам дегендерге Мбанк 0401 Шарипа деп чыгат. Өзүмдүн апамдын картасы. Ал эми Россия өлкөсүнөн котором дегендерге Сбербанк бар.
72-40 Элдиар деп чыгат. Үзүмдүн инем азыр Россия өлкөсүндө такси болуп иштеп келет. Кошкон сабыңарга бизден болбосо да Аллах Тааладан кайтсын.